Кыргыз-тажик чек-арасынын 43,32 чакырымы макулдашылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма-сөз кызматы билдирди. Кыргыз-тажик чек-арасындагы делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялар, ошондой эле топографиялык жумушчу топтор 3-октябрдан 8-октябрга чейин Баткен шаарында жолугушуу өткөргөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында атайын протоколго кол коюлган. Тараптар калган тилкелер боюнча тактоо иштерин улантары кийинки кездешүү Тажикстанда өтөрү кабарланды. 7-октябрда Кыргызстандык эркин күрөш боюнча балбандар Орозбек Токтомамбетов менен Ая Лазерова Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азия оюндарында коло медаль утту. Эки балбандын байгесин кошкондо 19-жайкы Азия оюндарында кыргыз курама командасы жалпы 15 медальды жеңди. Бул жолку Азия оюндары Кыргызстандын тарыхындагы эң ийгиликтүү оюн болуп калды. Исаев менен кошо издөөдө жүргөн дагы бир киши кармалган. Соттун чечиминин негизинде экөө тең камакка алынды. Буга чейин 8-сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту Аю компаниясынын негиздөөчүсү экс-депутат Шаршенбек Абдыкеримовду сыртынан камакка алган болчу. Абдыкеримовго 5 берене боюнча айып тагылган. Эгер кармалса, жаза аткаруу кызматынын номер 1-тергөө абагына камалары айтылган. Үстүбүздөгү жылдын 15-апрелинде Ички иштер министрлиги Аю компаниясынын спирт жана арак чыгарган заводдун тинтүүгө алып, 264 тонна мыйзамсыз өндүрүлгөн спирт жана акциздик маркасы жасалмаланган 13 000 бөтөлкө алкоголдук ичимдик тапкан. КМК парламенттин мурдагы депутаты Турсунтай Салимов маркум Кырымтөөлү Алмаз Сулаймановдун бир тууган агасы Мар Сулайманов жана Бактыбек Аманкуловду кармады. Маалыматка караганда, мурдагы депутат Бишкектеги Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимовго уюшкан кылмыштуу топту түзүү же ага катышуу беренеси менен айып тагылууда. Маалыматта Салимов кармоо учурунда жок кылынган Кырымтөөлү Камчы Көлбаевдин кудасы экендиги айтылат. Бирок анын өкүлү Салимовдун Көлбаевга жана кылмыштуу топторго эч кандай катышы жок экен деп айтып чыкты. Лимонти Кайман аты менен белгилүү болгон маркум Кырымтөөлү Алмазбек Сулаймановдун агасы Мар Сулаймановго дагы уюшкан кылмыштуу топ түзүү же ага катышуу беренеси менен айып тагылып жаткандыгы кабарланды. Ал эми Баха Кайман аты менен белгилүү болгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Бактыбек Аманкулов Дөө Чыңгыз Кайман аты бар Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө байланыштуу кармалганы айтылууда. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.